Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын катталуучулары жана жалпы спорт күйөрмандары. Кече Абу-Дабиде болуп өткөн UFC 308 мелдешиндеги биздин Мыктыбек Оролбай уулунун беттеши тууралуу сөздөр дагы да токтой элек. Мыктыбектин ден соолугуна кабатыр болгондор да көп. Байыркы доордогу гладиатордай өзүн көрсөткөн биздин мушкерибиз өз баракчасына жазып абалы тууралуу айтты. Ассаламу алейкум мекендештер, альхамдулиллах в любом положении. Менде бары жакшы, барыңыздарга жооп берем акырындык менен деп жазып калтырды. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Өтө оор соккуларды өткөрүп алганда дарланууга көп убакыт кетеби деген ойлор да келген. Бирок Мыктыбек абалы жакшы экенин айтканы биз үчүн жагымдуу кабар болду. Эсиңиздерде болсо, Оролбай уулу UFC менен 4 беттешке кол коюп келишим түзгөн. Эң алгачкысы Нурош Медич аттуу мушкерге каршы 77 кг салмагында өткөрүүгө аргасыз болгон. Андан кийинки 3 беттешин келишим боюнча өзүнүн салмагы 70 кг категориясында өткөрмөк. Демек ошол калган 3 беттешинин бирөөндө бразилиялык Элвис Бреннерди жеңип, андан соң эми Мынтип Тилекке каршы жеңилди. Бирок албетте жеңишке тете утулуш болгону анык. Келишиминде дагы бир беттеши калганын айтып, менимче кабатыр болуунун кажети жок. Анткени уюмдун матчмейкерлери, башкы фигура болгон Дана Уайт өзү да оозун ачып калганын көрдүк. Өзүнөн да уга алдык. Ребецки талкалап салды. Болду деп ойлогом деген оюн айтып, биздин мушкерге баа берип өттү. Эми Мыктыбек бул беттеште канча акча тапты деген суроода көпчүлүктү кызыктырып жаткандыр. Жеке менин оюмда бул беттеш $1 миллион болду. Бирок уюм андай чоң сумманы төбөсү көрүнүп калган атактууларга жана чемпиондорго гана берери да белгилүү. Алардын маяна саясаты бир беттеште эле дароо өзгөрүп кетиши кыйын. Андыктан бул салгылашуудан кийин Мыктыбектин алган акчасы аз да көрүнүшү ыктымал. Sporty Salaries сайтында жазылган маалыматка ылайык, Абу-Даби 308 мелдешинде Мыктыбек 78.500 АКШ долларын тапты. Бул сумманын ичинен $24.000 негизги төлөм болсо, кошумча $4.500 демөөчүлөр тарабынан келген сумма. Ал эми калган $50.000 биз буга чейинки сюжеттерде айткандай, кеченин беттешин көрсөткөнү үчүн эки мушкерге тең берилген. Чынында $50.000 бонусту эске алган учурда да сумма Америка Кошмо Штаттарынын чөлкөмүндө өтө аз десек болот. Алган жаракаты машыктыруучуларга, залга жана келишим боюнча менеджерлерге берилген акчалардын бардыгын эске алганда жетишерлик деп айтуу кыйын. Бирок дал ушундай беттештерден кийин гана спортчу бааланып, күйөрмандар тарабынан ага болгон кызыгуулар артып, натыйжада гонорары да өсөрү белгилүү. Алдыдагы беттештерине ийгилик каалап, жылуу сөздөрдөн жазып коюңуздар. Мушкерибизди колдоп туралы. Каналга жазылып лайк коюуну да унутпайлы.